Адатта адамдык бийик сапаттары, жашоо турмуштагы максат мүдөлөрүнүн парызын аңдоо жана аларды турмуш чындыгына айландыруу жагынан өзүнүн чөйрөсүндөгү кесиптештери эле эмес, аны сырттан билген адамдар үчүн да жашоо өрнөгүнө айланган инсандар сейрек кездешет. Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде өмүрүнүн акырына чейин иштеп, ошондой сейрек кездешкен инсандардын бири музыкалык педагогикалык факультетинин окутуучусу Назирхан Шерматова. Шерматова Назирхан Төлөновна 1959 жылы 25 февралда Кара Суу районундагы Озгур айылында колхозчунун үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Бала кезинен жайдары, ачык, боорукер мүнөзгө ээ болуп, өзүн ар дайым активдүү алып жүргөн тыпылдак кыз болгон. Ата-энесинен эрте ажыраган үчүн бир туугандарынын улуусу катары жоопкерчиликти, бар түйшүктү өз мойнуна алып, аларга тоодой тирек боло алган. Ал 1973-1977 жылдар аралыгында Ош педагогикалык училищесинен билим алып, башталгыч класстын мугалими адистигине ээ болгон. Ошол эле жылы Ош мамлекеттик педагогикалык институтунун педагогика факультетинин башталгыч класстын мугалими адистигине тапшырып, 1969 жылы аяктаган. Эмгек жолун Ноокат районунун Кызылтейит айылындагы ВЛКСМ орто мектебинде башталгыч класстын мугалими болуп иштөөдөн баштап, 1982 жылга чейин бир катар мектептерде мугалимдик кызматты аркалаган. Кесиптик билим деңгээлинин жогорулугу, педагогдук чеберчилиги менен башкалардан айырмаланган Назирхан Шерматова 1983 жылы Ош гуманитардык педагогикалык институтуна музыкалык кабинеттин лаборанты катары жумушка кабыл алынат. Сыймыктуу эжекебиз, окуу жайыбыздын ардактуу окутуучусу Назира Шерматовна эжекени бүгүн эскерүү мен үчүн да абдан оор деп эсептейм. Себебинде эжекебиз ушул биздин окуу жайыбыз түптөлгөндө эле ушул окуу жайда мыкты окуп, өзүнүн мыкты үлгүлүү турушу менен жакшы билимин эске алып, ушул окуу жайга ишке алынган экен. Анан биз 1987 жылы ушул окуу жайга жаңы тапшырып, биз 2-чи курс болуп калганда бизге эжеке кирген. Эжекебиздин өзгөчөлүгү ушул өзүнүн предметтин мыкты билгендиги, студентти же болбосо аудиторияны ушундай мыкты өзүнө тартып алып, мугалимдик устаттык чеберчилиги, билиминин тереңдиги жана студенттерге жасаган талаптуулугу менен айырмаланчу. Мына кийинчерээк мен кайрадан өзүм жетекчи болуп иштешип калдым. Мына ошондо да эжеке ошо кафедра башчы катарында ошо кафедраны жетектеп, ал кафедрадагы иштин алдыга жылышында дагы бир топ чоң эмгектерди жасады. Эженин кылган эмгеги өзгөчө окуу жай үчүн абдан чоң жана мен ойлойм эжекебиз ушу студенттерге берген билими, ал эжекенин өзүнчө усулу, студенттерге жасаган мамиле бардык мугалимдерден өзгөчөлөнүп турчу. Мен ойлойм эжекебиз ушул арабыздан ушу мезгилсиз кетти. Мына ошол кетсе дагы аркасында ушул эмгектенген жамааты, эжекенин калтырып кеткен эмгектери, жасаган иштери дайыма жүрөгүбүздө сакталат деген ойдомун. Өзүнүн иш белгилиги, тактыгы, билимдүүлүгү менен улам барган сайын даражасы жогорулап, педагогика жана педагогиканы окутуунун усулу кафедрасынын ага окутуучусу, педагогика факультетинин окуу иштер боюнча декандын орун басары, музыкалык билим берүү жана психология кафедрасынын кафедра башчысы кызматтарында иш алып барган. Назира эжеке биздин өзүбүздүн студентибиз, өзүбүздүн педучилищеге бүтүп, староста болуп, ошо группаны деле уюштуруп, баягы жетекчилик мындай жөндөм ошо студент эле маалда пайда болгон деп эсептейм мен. Староста болуп, анан группасын жакшы башкарып, анан окууну бүткөндөн кийин эмгек жолун биздин музыкалык бөлүмдө лаборант болуп иштеген. Ошо инструмент берген каана бар эле, ошол жерде инструмент таркатып, ошо лаборанттыктан баштады. Акырындан анан саатка өттү, жогорку билимдүү болду. Анан иш билгилиги,
уюштургучтугу, анан өзү эжекенин жетекчилик тактикасы аябай күчтүү болчу. Кимге кандай мамиле кылыш керек, ким жакшы сөзгө көнөт, ким катуураак айтыш керек, аны аябай жакшы билчү. Үзүрлүү эмгегинин артында түмөн түйшүгү артып жатса да, ага моюн сунуп калбастан, Назирхан Шерматова сабырдуулук жана көрөгөчтүк сапаты менен ар бир иштин майын чыгара аткара билчү. Турмушта да оюн тартынбай жеткире айтып, айтканынан кайтпай, тоскоолдуктарды жалтанбай жеңген эрктүүлүк сапаты бар айым болчу. Досторунун арасында кадыр баркы жогору, аялдык мыкты сапаттарды өзүнө камтыган ачык айрым тамаша койжан эле. Бир жолу китеп магазинге кирип калдык да. Анан ал жерде «Знаете ли своего ученика» деген китеп бар экен. Анан мен көрүп эле, жакшы китеп экен, сабакка пайдалансак болот экен десем эле, ой бул орустар үчүн бул китеп деп калды. Анан карасам сатып алып атат. Анан мен айттым, мага алдырбай кой, өзүң алып атасың го десем, мен сага караганда билимдүүрөөк болуп көрүнгүм келип атат да деп тамашалап калды. Анан кийин Зепадежи деген бар эле, биз менен чогуу иштеген. Ал тиктеп эле калды экөөбүз. Катуу тамашалаштык. Өзү адатта дайым эле катуу тамашалашчубуз. Анан сыртка чыккандан кийин неме деп атпайбы? Экөөңөрдү качан урушуп кетет экен деп жаман корктум. Кайра эле каткырып тамашалашып кетасыңар деп. Анан баягы бири-бирибизге болгон, бири-бирибизге жакпай калган нерсени тамаша иретинде айтат элек да. Бага эч ким капа да болбойт элек, чыжылабайт дагы элек. Анан деп койсом деген сөз бар эле. Мындай көңүлүнө туура келбеген сөздү айтып туруп анан деп койсом дейт эле. Тамашакөй эле өзү. Тамашалашканды жакшы көрчү. Назирхан Шерматова бир топ жыл өмүрүн билим берүүгө арнап, миңдеген окуучуларга, студенттерге билим, тарбия берүү менен өмүрүнүн акырына чейин дал ушул Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде эмгектенип келген. Кесибинин мыкты адиси болгондуктан жана анда жетекчилик сапат жогору болгондуктан кызмат орду улам жогорулап, коллективге кадыры сиңип, баркы жогору кармалган. Кесиби гана психология багыты боюнча болбостон, жашоодо да психолог болуп, адамдар менен тез тил табыша алган да жайы бар эле. Анын кесиптештери Назира мукам үндүү ырдаган, сырды абдан жакшы сактаган, биздин ынтымагыбызды, достугубузду бекемдеп, баарыбызды бир жүрөгүнө батырган кең пейил аял болгон деп эскеришет. Психолог эле. Өзү негизи сабакты да психологиядан берчү, жашоодо дагы психолог болчу. Ал адамдардын кандай экенин, кимдин эмнеге жөндөмдүү экенин билип, бул жашоодогу дагы бир эң өзгөчөлүгү бул өтө үй бүлөгө катуу караган, берилген. Каарманыбыз кесиптик ишмердүүлүгүндө жана башка өзүнүн үзүрлүү эмгеги үчүн УГИПинин эмгек ардагери төш белгиси, Кыргыз Республикасынын билим берүүнүн отличниги наамы, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн ардак грамотасы, Ош шаардык кеңешинин жана Ош шаарынын мэриясынын ардак грамотасы сыяктуу көптөгөн сыйлыктардын ээси аталган. Өз билимин өркүндөтүүнүн үстүндө тынымсыз иштеп, Казакстан, Россия жерлеринде конференция семинарларга катышып келген. Ал эми үй бүлөдө өзүнүн өзгөчө мээримдүүлүгү, жанда жок күйүмдүүлүгү менен мыкты апа, мыкты кайнене жана мыкты чоң эне боло алган. Жашоодон тапкан жалгыз уулу Адыл Турдукуловго бар өмүрүн арноо менен акыл кеңешин айтып тарбиялаган. Келинин кыздай урматтап, неберелерине болгон сүйүүсү күч болгон. Анан кийин бул балага өтө мээримдүү эле. Айрыкча неберелерим дегенде, неберелерин укмуш жакшы көрүү, баары эле жакшы көрөт, бул ашыкча жакшы көрүп, бир баланын баласы деп, ушу неберелерин кайерге барбасын, ушу неберелерин ээрчитип, келини жөнүндө жакшы сөздөрдү айтып, кызындай кылып, ошо үй бүлөдөгү ар түрдүү жагдайлардын бардыгын өз алдынча эч кимге билгизбей, сонун чечип койчу эле. Апам эми жалгыз уулу болгону менен, ал атаны да ордун басты. Күчтүү инсан да, мындай айткандачы. Артыкчылык жактары аркадан сүйлөбөйт эле. Ар дайым ушу бетке айтып жүргөн шайыр, кандай гана активдүү иштер болбосун, окуу жайдын бардыгында аралашып, катышып жүргөн, салымын көп кошуп жүргөн эжеке эле. Баягы ушу балам эми шаарда өсүп, деме болуп калбасын деп, тага журтум лагланга чөпкө
айдайт эле меничи, катуу карайт эле. Мындай айтканда спорт жаатында постоянно жардам берип, көтөрмөлөп, кандай гана спорт иш-чара болбосун, колдойт эле. Эми апам да жалгыз уул болгондуктан келиндей көрбөдү, ал кызындай эле көрдү. Экөө мамилеси өтө жакшы, Кудайга шүгүр, неберелерин бардыгын үлгүрөт эле карап, мектепке чейин. Тагдырдын ташпоорлугу дейбизби, Айтор каарманыбыз аз жашады. Бирок ушул аз жашаган өмүрүн да жарк эткен жылдыз сымал жаркылдап, сапаттуу жашады. Өмүрүнүн гүлү соолуп, 2021 жылдын 18 январында аны жараткан катуу оорудан улам бизден алыстатты. Көзү тирүү болгондо быйыл 65-ке чыкмак. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун «Сени таанып жаткандар жашап жатканда сен тирүүсүң» деген сөзү сыяктуу Назирхан Шерматова чыгаан педагог катары жакындарынын, үй бүлөсүнүн, кесиптештеринин, окуткан студенттеринин элесинде түбөлүккө унутулбайт. Анын агартуу тармагындагы ак кызматы эч талашсыз алкоого татыйт.